Арбаңыздар агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектеби өзүнүн сабагын баштайт. Буга чейинки сабактарыбызда биз бата берүү, дасторкон эрежелери, супара, ат коюу, ысым жөнүндө сүйлөшсөк, бүгүнкү сабагыбыздын темасы жүгүнүү, алкоо деп аталат. Бүгүнкү сабакты Кыргыз жолу руханий коомдук бирикменин нарктуу энеси Жидеби Исакова жана Кенже Жүндүбаева эжелерибиз алып барат. Сабактын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбагыла, уюткулуу кыргыз элим. Бүгүн биз ушу жаркыраган жаз күнүндө биздин келечегибиз болгон орун басарларыбыз, из уларларыбыз, ушу жакшынакай кыздарыбыз менен отурабыз. Ушулар келечектин бир үйдүн ээси болгон, очоктун ээси болгон энелер болушат. Анан ошол барган жеринде жүгүнүү деген эмне, анан алкоо деген эмне, ошол жөнүндө бир аз болсо дагы азын улак түшүндүрүп кетейин. Келин жаңы барганда жүгүнтөт. Эми жаңы жаш келин тааныбаган эл, тааныбаган кишилерге барганда алар саламатсыңарбы, же болбосо деп кучакташып азыркыдай өбүшүп калбайт да. Бул жүгүнүү деген сый, урмат, бири-бирин кабыл алуу. Улуулар болсо алкайт, алкаганда бул бата берүү. Ошол алкоо деген жакшы иш аракетке кыймыл жасаганды, ошону сөз менен эмес, өзүнүн кыймылы менен билдирген кыймыл да бул. Мисалы үчүн мынтип жүгүнүп атат, жүгүнүп атканда ал салам берип атат, учурашып атат, бизге башын ийип, бизди сый урмат көргөзүп атат деген ой менен анан алкап башташат. Алкоо деген бул бата берүү негизиненчи. Азыркы убакта биздин жаштарыбыз эмес, орто муундагылар деле керек болсо улгайып калгандар деле бата бергенден тартынабы, же уялабы, же билбейби, ой жөн эле койгулачы айланайын, рахмат деп коет. Эми бул бата эмес да, рахмат деген сөз бата эмес. Ал үчүн деген өмүрлүү бол, жок дегенде бактылуу бол, башка сөзүн билбесе дагы, ыраазымын, келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун деп койсо деле бир кыска сөз менен тиги келген жаш келиндин жүрөгүнө мындай кичине бир жылуу сезим кирет да. Жылуу сезим кирип, мени келген жерим кабыл алып атат, жакшы сөзүн сүйлөп бата берип атат деп туура түшүнөт да, ал дагычы. Дагы ушу быйылкы жыл жанагы адеп, ыйман, маданият жылы болгондугуна байланыштуу ушундай унутта калып бараткан эски биздин ырым-жырым, үрп-адатыбыз, каада салтыбыз жаңыланып, ошонун бир терең маанисин чечип бергенге аракеттенип, биздин ушу жаштар менен жолугуштуруп ушинтип сүйлөштүрүп атканына дагы чоң ыраазычылык. Эми келечектеги кыздарым, силер барган жерде ушул кыргыз болсок деле область болуп, район болуп бөлүнөбүз. Сөзсүз түрдө барган жердин бир жер менен бир жердин шарты бирдей болбойт. Мисалы үчүн чүйгө келин болуп барсаңар, ал бир көргөндө бир эле жүгүнтөт дагы бүттү, андан кийин жүгүнбөйт. Ал эми көлгө келин болуп барсаңар, өмүр бою жүгүнөсүңөр. Кайсы убакта жүгүнтпөйт. Күйөөсү эрте өлө, кеч өлө, кокусу өзүнөн мурун күйөөсү өлүп калса, ошондо жүгүнтпөйт. Себеби дегенде мунун бели сынып калды дейт. Бел болуп кармап жүргөн күйөөсү жок, ошон үчүн жүгүнтпөйт. Бул жаман иш. Ошон үчүн жанагы улуу байбичелер көлдө жаш келиндер жүгүнбөй койсо, туура басып өтүп кетсе, эмне мунун бели сынып калды беле деп коюшат. Бул жаман сөз.
Ошон үчүн алыстан болсо дагы башын ийип деп койсо ыраазы болуп алар алкап батасын берип калат да. Бата деген түбөлүк нерсе, бул чоң ишеним. Бир батаны 10 жолу алсаң дагы, 100 жолу алсаң да, ал кичинеден жыйылып отуруп, ошол өзүнүн терең бир маанисин берет. Жакшылыкка түптөйт. Бата албай калсаң деле жашайсың. Бирок анын жашоосунда мындай бөксөрүүлөр көп болот. Бөксөрүү дегеним эми ишинде болобу, ден соолугунда болобу, же жашоосунда болобу дегендейчи. Бир жетишпегендиктер көп болот. Анан бизде айтып коет улууларчы, жакшы өнүп өскөн тукум болсо, ой бул деген дөөлөттүү, сөөлөттүү байбиче, же болбосо дөөлөттүү, сөөлөттүү карыя деп коет. Эмне үчүн дөөлөттүү, сөөлөттүү дегенде, бул ошо кичинекей кезинде ошо батаны көп алган. Ошол батанын негизинде баягы топтолуп, топтолуп отуруп, ата тектин касиет күчү менен ошончолук даражага жеткен деп айтылат, өнүп өскөн деп. Анан ошол керек болсо, ошол келинди дагы, жигитти дагы ошол улуу кишилердин алдына алып барып, жүгүнтүп, сый урматын жасап бата алышкан. Бул бата берип койчу деп эле баягы сурап барып калуу эмес, ошо сый урмат менен жүгүнүп бата алышкан. Мисалы үчүн кандарга деле жоокерлери келип жүгүнүп атпайбы, эркек балдар деле кайындарына кайындатып барганда бара калып эле кучакташып көрүшүп, мындай сүйлөшүп учурашпайт. Алар деле сый урмат жасап, биринчи көргөндө жүгүнүшөт, анан бата беришет. Бул бата берүү, жанагы алкоо деген ошол. Көпчүлүк убакта биздин азыркы убактарыбызда көпчүлүгү алкабайт. Жада калса колго суу куйса деле алкабайт, мынтип рахмат деп коет. Анан ошондо да мынтип колдорун силкип коет. Ошондо деле жанагы берген батаң жерге чачылып кеткен болот экен да. Негизи колго суу куюп атат бала. Эми ошого деле келечегиң кең болсун айланайын, өмүрүң узун болуп калсын десе, ошол балага жугат экен, сиңет экен. Анан ошону дагы билбей атпайбызбы? Ошону дагы билбей рахмат деп коебуз, же болбосо жөн эле мынтип колун арчып коет, биякта бирөө менен сүйлөшүп атат, колуна суу куюп кеттиби, же кеткен жокпу, аны менен деле иши жок, колун жууду болуп эсептелинет да. Ушул биздин ырым-жырым, эң жөнөкөй нерселерди колдонуп жүргөн үчүн кыргыз ушул убакка чейин өнүп өсүп келатат. Ошонун негизинде мындай деген макал бар. Башталат баары майдадан дейт. Бул эми майда иш болуп атат, байкабайт аны майда адам дейт. Ошонун билими болсо дагы, өзү чоң киши болсо дагы байкабайт ал. Себеби ал киши майда адам болуп калып атат. Бир жагынан өскөнү менен көп жагынан жетишпегендигин далилдеп коюп атат да бул жердечи. Бир тармакта өскөн ал, билимдүү, илимдүү, математик, профессор, академик дегендей. А башка тармагынан өспөгөн, билбейт. Ошон үчүн жанагы алкаганды билбейт. Жана сиз айткан келинди жүгүнтүү, анан күйөө бала кайын журтуна барганда жүгүнтүү, аны жөн эле жүгүнтүп койбой анын ырымдарын да жасаган да, Ооба. жеңелери. Эми мындай да, ошол батанын да түрлөрү бар, алкоонун да түрү бар дегендейчи. Батада асыл бата деген бар, ак бата деген бар, анан жакшы бийик бата деген бар да. Үчкө бөлүнөт экен батанын өзүчү. Ак бата ошол жанагы келин алганда жүгүнтүү, же болбосо кайындап жанагы барганда жүгүнтүү, же бир өзүнөн улуу адамга келип бата сураганда жүгүнтүү болуп атат, булчу. Ошондо ошол кишиге бата берет да, бата бергенде ак бата берет экен, же болбосо асыл бата берет экен. Бул ак батанын айырмасы, ак бата деген ошо өзүңдүн тукумуң өссүн, келечегиң кең болсун, ишиң ийгиликтүү болсун, эл керегине жараган азамат бол деген бата, чын пейили менен, ниети менен берген бата, бул ак бата болуп эсептелинет экен.
Ал асыл бата деген бул өтө жогорку күчтүү бата экен. Бассаң турсаң Кудайды эсиңден чыгарба. Ошо Кудайга жалынып, Кудайга ишенип, Кудайгадан сурансаң, сенин ишиңде эч кандай тоскоолдук болбойт, жолуң ачылып турат. Менден эмес, Кудайдан деп берип атпайбы батанычы, Менин оозум менен айтылганы менен ошону Кудай кабыл кылсын деп атат да. Ошо сенин Кудай ар дайым эсиңде болсун, ошону менен ийгиликке жет деген батанын өзү бул асыл бата экен. Ошо ак жолдо жүр деген. Мунун ичинде көп нерсе бар. Таза жүр, уур кылба, ушак сүйлөбө, элиңе кызмат кыл, үй бүлөңдү жакшы бак, өзүңдүн ден соолугуңа кара деген көп нерсенин баары ошонун ичине камтылат. Эгерде сен чын ниетиң менен Кудайдан сурансаң, тилегиң кабыл болот деп атпайбызбы, Бу адамдан эмес, Кудайдан сурап атат. Ошол бата берген киши деле Кудайдан сурап атат да. Менден эмес, Кудайдан депчи, Кудай кабыл кылсын деп. А бийик бата, бул жакшы бата, бул элге, жерге, өзүңдүн туугандарыңа, жакшы санаалаштарыңа берилген жалпы бата, бул бийик бата экен. Бийик бата бул жалпы бата. Ошон үчүн батаны дагы туура бериш керек да. Бергенди билиш керек. Билгенди билиш керек да, туура бергенди билиш керек. Бата деп эле бере бергенде деле маанисин жоготуп коет дагы, кайра тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы көпчүлүгү алкаганды бата бербегенди билбегендиктен жана бата бербейт болуш керек да, азыркыларчы, менимче. Ким билет? Жана бата менен эл көгөрөт, Жамгыр менен жел көгөрөт деген макалдын мааниси канчалык деңгээлде? Ошо чындыкка. Мен айтпадымбы азыр эле бийик бата депчи. Ушул бийик бата деген жана элге, жерге жалпы бата дебедимби, Мисалы үчүн эл күн жаабай атат, Анан күн жаабай атканда жалпы эл мындай айыл болуп чогулуп, түлөө өткөрүп Кудайдан суранып атышпайбы? Кудай, жаам бер, кургакчылык болбосун, молчулук болсун, түшүмүбүз болсун депчи. Ошону дагы ченем менен сураныш керек да. Көп суранып ийсе, көп жамгыр жаап кетсе, сел жүрүп кетип алып кетип атпайбы? Ошону дагы өлчөм менен сураныш керек. Мына ошол бийик батага кирет. Бийик батага кирет да. Бул элге, жерге деген бата, бул бийик бата. Жалпы бата да. Буга жалпы эл суранат. Ошон үчүн жалпы бата. Дагы бир сүр бата деген да уктум элем. Сүр батанын мааниси кандай болот? Сүр бата деген мындай экен. Бул эми сүр бата деген Кудайдын бир тандалма ушундай касиети күчтүү, даремети күчтүү кишилерге сөзүнө Кудай эм берип коет экен да. Эм берип, дем берип коет экен. Ал кишилер ошо жанагы баланын чырайына жараша ат кой дегендей, бирөө бата сурап келсе эле, бата баарына бере бербейт экен. Ошону карап туруп берет экен да. Мисалы үчүн Кошой атабыздын сүр батасын Каникей энебиз алган. Ошон үчүн Семетей төрөлгөн. Ал киши бардык эле элге, бардык эле барган кишилерге, өзүнүн тукумунда деле келиндер бар да, байча эми төрөлө турган балдар бар да, ошонун баарына бере берген эмес да. Ал киши сезген, билген, ал киши деген ал тукумдан андай күчтүү инсан чыкпасына көзү жеткенден кийин ал киши ал батаны бере берген эмес. Мына ошо сүр бата. Мынакей Каникей энеге Кошой атанын берген батасы. Анан кайра туруп ошо Каникей эне келинине берген дагы сүр бата. Сейтек төрөлгөн ошондон. Семетейден Сейтек төрөлгөн. Бул ата тектен ошо олиялардан келген сүр бата. Муну кишинин баарына эле берген эмес. Ошол керекке жарай турган, тукуму таза, касиети күчтүү элдерде адамга берген да. Ошо элдин керегине жарай турган, эл үчүн кызмат кыла турган эр азаматтарга ошондой сүр бата берилген. А эгерде андай сүр бата болбосо, анда элдин баарына эле бере берсе, элдин баарында эле Семетей Сейтек чыга берет эле да. Туурабы? Ошол сүр бата деген ошол. Бир жеке инсанга тийиштүү бата.
келиндер баласын бешикке салып жатканда да ошо бешикти кармап алып анан жүгүнүшөт го, ошонун мааниси эмнеде? Баягы умай энелер умай эненин жолун жолдоп башынан көп нерселерди өткөргөн, каада салтты билген, ырым жырымды билген байбичелер биринчи бешикке салат да, эң биринчи бешикке салат да, анан салгандан кийин ал энени ошо төрөп багып өстүрчү өзүнүн энеси да. Жеке эле батаны ошол балага эмес, бешикке салган балага эмес, ошо энеси менен чогуу болсун, ошо эненин сүтү менен, эненин тарбиясы менен өнүп өссүн деп энесине кошо, энесин жүгүнтүп, жанагы бешикти көтөртүп алып, 3 жолу тиги артка, кайра 3 жолу алдыга келип жүгүнтөт. Ошондо энесине дагы бата берген. Ошол бала менен эненин ортосундагы байланыш бир болсун, биримдикте болсун. Энеден бала ажырабай, баладан эне ажырабай дегендей чогуу өссүн деген тилек. Бу дагы алкоонун бир түрүнө кирет. Анан дагы сизге кайрыларым, келиндер жүгүнгөндө көбүнчө азыркы заманбап кайненелер алкаганды билбей жатышат да, ошол асыл кандай сөздөр айтылыш керек? Ошону айтып берсеңиз, балким теледен көрүп аткан апаларга, жаңы кайнене болгондорго сабак болор. Биздин улуу энелерибиз эми келин жүгүнүп атканда ошол убакка жараша бата берген да, мисалы үчүн жанагынтип бала тигиреки менен бешик менен жүгүнүп атканда алдыңды бала бассын, аркаңды мал бассын деп бата берген. Жөн эле мындай учурашып, күнүмдүк учурашуусунда бактылуу бол, өмүрлүү бол, келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун деп, ырыскың толо болсун, ыйман берсин Кудайым деп ушундай эле жөнөкөй эле бир жакшынакай сөздөрдү айтып койсо, ошол батанын күчү таасир этет. Ал бир күндүк бата менен эле баарысы тең ойдогудай болуп кетпесе дагы, ошол келин кайнене канча убакыт жашайт, канча убакыт бир болот, канча жолу көрүшөт. Ар бир убакта ошол батаны алып отурса, ал баягы кичинеден мынтип баягы тамчыдан тигиреки деңиз жарылат дегендей, мынтип ошо тамчыдан отурса, ал канчалык көп күчкө ээ болот, сый урматка ээ болот. Анан кийин ал адамдын жүрөгү жибийт да, жүрөгү жибип, бири-бирине жасаган мамиле, ынтымак, биримдикке чакырат. Жаңы келин келгенде кайнене бир убакта кайнатасын алдына алып барып келининин жүгүнткөн убагы болот го. Ошону кандай кайната келинине кандай батасын бериш керек? Мен уккандан ошондо кайната балам алдыңды бала бассын, аркаңды мал бассын деп берген батаны көп угуп жүрөм да. Себеби дегенде башка батадан күчтүүсү, мындай тилектин бир бийиги деп ойлойм ошол батанычы. Себеби дегенде жашоодо кыргыздар мал менен жашаган, биринчи учурашканда да мал жаның аманбы деп малды биринчи сурачу. Ошон үчүн жанагы мал бассын деген бата ошон үчүн болуш керек. Ал эми бала бассын дегени аркаңда уланган тукумуң калсын, өнүп өссүн дейт. Же болбосо кыска эле өркөнүң өссүн балам деп коет. Өркөн деген 21 небере экен. Элестеткиле, 21 небереге чейин сенин тукумуң өнүп өссө, кандай жакшы болот, Бул чоң жетишкендик да. Ошо өркөнүң өссүн деп улуу аталарыбыз келиндерге, балдарына деле, жана колго куйган балага деле, же болбосо ат каскан жигитке деле өркөнүң өссүн балам деп кыска нуска берип койчу экен. Анын чечмеси ошол экен. 21 небереңе чейин өссүн деген бата экен. Бул дагы бир сүр батага окшоп кетет да. 21 небереге чейин канча жыл өтүп кетет, даже канча кылым өтүп кетет деген сыяктуу болуп кетет. Кылым болуп кетет. Кылымдан 20дан эсептегенде эле 2 кылым болуп кетет, анан канча кылым болуп кетет, Онун бир кылым болгондо эле ошондо өркөнүң өссүн деген бата берчү экен.
мурунку убактагы ушундай нерселер айтылып келген азыркы заманбапка жараша чоң тойлой берилип атпайбы? Келин сразу эле кайнатасы тойдон көрүп, баягы баталануу, баягы каалап аткан учурду күбө болуп жүрөбүз да. Муну кайнене милдеттүү түрдө ошону жасаганга акылуу кандай дейсиз? Эми азыркы заманда ала качуу деле токтолду. Ала качуу деле Кыргызда мурун болгон эмес, кийинки бир 2 кылымдын ичиндеги эле окуя экен. Анан азыркы убакта заманбапка жараша жана кафеден же болбосо ресторандан той берип анан ошол жерден көргөзүп атпайбы? Ошол туура меселе. Туура меселе. Негизи мына кол менен алып атышат, барып сөйкө салып атат. Ошондо эле кайнатасына жүгүнтүп, ошондо эле көргөзүп, анан кийин батасын алып кетип, анан кийин тойду жөн эле өткөрө берсе болот да. Ал жаштар үчүн да. Мисалы үчүн менин төркүнүмдө свадьбаны карылар үчүн эмес, жаштар үчүн берилип атат. Кафеге бийлеп ырдасын деп жаштарды кое берип атат, жанагы тең туштары мененчи. Калган куда сөөктөр каада салты менен үйдө барып, төрдө отуруп, батасын берип, антип тыртаң бийге деле чыкпай эле жакшынакай салтты кармап атышат да. Эми ал бул акырындык менен көчүп бара түзөлөт дегендей ордуна келет го деп ойлойм. Анан заманбапка дагы кээде баш ийбегенге арга жок экен, неберең, чөбөрөң үйлөнсө, анан мен куда болуп төргө барып отурат элем, кафеңе барбайм деп дагы айта албайт экенсиң. Мен өзүм деле кафеге барып калып бата берип атам дегендейчи. Ал жерде илгеркилер деген кызды үйлөнткөндө деген 40 күнү той берчү экен. 40 күнү той бергенде ошо улуулар деген боз үйдүн ичинде болчу экен. Анан жанагы тамаша болгондо күрөшкө чыкканда чыгып көрчү экен. Же болбосо ат чабыш болгондо ошол убакта көрчү экен. Кыз куймайды көрчү экен дегендейчи. Жаштар өзүнчө боз үйдө үлпөт куруп, өзүнчө той өткөрүшчү экен да. Ошолор келатат акырындык менен, Кудай буйрса. Азыр ушул кайнаталар келиндер жүгүнсө токтотуп коет экен. Жок, балам жүгүнбөй эле кой, ыраазымын деп. Эми ал туура эмес эми. Бул түшүнбөстүк деп ойлойм да менчи. Эми ал өзүнүн оюнда эми муну тоңкоңдотуп күндө эме кылып атам, бул мындай бир кулчулук, бир жаман сезим менен кабыл алып атат да, күнөөлүү эмес да деген сезим менен калып атат. Бул менин балам, ал деле жакшы ойлоп атат. Бул менин балам, кызым болуп калды, жүгүнбөй эле коюпсуң деген ак тилеги менен жүгүнбөй эле кой деп атат. Жаман деле көрбөйт алчы. Бирок ошол түшүнбөйт да. Ага караганда бата берген күчтүү болуп атпайбы? Алкап турган күчтүү болуп атпайбы, жанагынтип жок эле дегенде өмүрлүү бол балам, бактылуу бол, келечегиң кең болсун деп койсо, бул эки эле ооз сөз, ушуну эле кечке айта берсең, бакыт деген күнүмдүк экен. Таалай деген келечектик экен. Айырмасын билип койгула. Бакыт мына ошо балалуу болгон күнүң бакыт, турмушка чыккан күнүң бакыт, бир жакшы иште ийгиликке жетишкен күнүң, бул бакыт болуп эсептелинет экен. Ал ошо келечегиң болсо, ошол балаң деген сенин жолуңдан жолдоп, же болбосо сенден ашып жакшы болуп, келечекте ошонун ырахат сыйын көрсөң, бул таалай экен. Таалай келечек, бакыт, күнүмдүк. Бир жакшылыкка сүйүнүп кетсең да, ошол күнүң бактылуу болот да, бакыт. Ошол батаны мисалы көбүнчө жакшы нерсеге беришип атпайбы? Жакшы нерсеге берилет гана. Ушул кандайдыр бир себептер менен ошол эле адамга ошол бата тескери маанисинде берилсе, тескери бата берилип калса, ошол тийиши мүмкүнбү? Эми Кыргызда мындай бир сөз бар, кызым. Бөйдө каргыш бөрүгө жетпейт дейт да. Анан эгерде ошол туура эмес бата болсо дагы, тигил киши туура жасаган болуп, ак ниети менен бата сураган болсо, ал тийбейт. Тийбейт. Эгерде нааразы болуп, ошол кишинин иши мындай туура эмес болсо, ошол бата тийип калышы мүмкүн. Ушул сөзүңө мен дагы бир мисал келтирейин. Бир карыя үйүн оңдотот экен да, бир жигитке, устага, мисалы үчүн уук кереги жасатабы дегендей, же башка буюм жасатабы дегендей иштетет экен.
Анан көңүлүнө купулуна толбой калат экен. Эптеп септеп эле баягы кутулсам болду, акымды алсам болду деген ниетте баягы жасап берет экен кишигечи. Ал карыяга ошентип ишин аткарып бүткөндөн кийин карыя жалгыз эле уyu бар экен. Анан ошол уйду бергиниң дейт экен да. Тиги акысына уйду бер дейт экен. Анан кемпири чырылдайт экен да, абышка жалгыз саап ичип отурган уюбуз болсо, эми ушуну бербей, эми ушу кишиге, жигитке тигиреки бата эле берип койчу дейт экен. Бата эле берип койчу, эми уюбуз өзүбүздөн калсын дейт экен. Ошондо карый айтыптыр. Байчы, бата түбөлүк дептир. Мен оозумдан чыккан бата түбөлүк. А уй болсо күнүмдүк. Бүгүн саап ичетсиң, эртең жок. Андан көрө бул жигит ошо батага татыктуу болгон жок дептир. Батага татыктуу болгон жок. Андан көрө уйду алып кете берсин дептир. Көрдүңбү кызым? Ошон үчүн ак ниет менен жасалган иш болсо, ошол жетет, таасирин берет. Эгерде жанагы ак ниети менен жасаса, ал киши деген батасын берет эле, балким уюн деле берет эле. Анан кийин жакшы өнүп өсөт беле ал жигит, дагы канча жашайт эле дегендей. Тиги карый айткандай күнүмдүк эле уй бир жуттук, мал бир жуттук деп коет, балким эртең өлүп калат ал уй, ким билет. Бата бергенде же бата алганда ушу алакан жайып алабыз да. Мунун мааниси эмнеде? Эми алакан жайып алганыңда, мына тиги карыя киши же болбосо сага бата берип аткан киши бата сурап атат. Ал Кудайдан монтип сурап атат, теңирденчи, о көкө теңир деп ичинен жалыныпчы. Ушу кызыма тилеген кабыл кыл, сураганым бер деп теңирден сурап атат. А батаны алган киши котуштап алыш керек, монтипчи. Ошо нур менен келген бата, мындай ушу айтылган бата алаканыңда болуш керек да, анан ошону монтип жүзүңө сүрткөндө деңеңе сиңиш керек. Денеңе сиңиш керек. А эгерде сен тиги кишини туурап мынтип алсаң, жана сууну тигиреки жуунуп атканда эле мынтип сунуп алып анан кийин деп койсоң чачырып кетет да, бетиңе тийбей эле калып атпайбы? Бата деле так ошондой. Ошон үчүн бата алган киши сөзсүз түрдө котуштап, тиги колун ушундай кармап туруп алыш керек дагы, бетине толук мынтип сүртүп, ниети мененчи, кабыл болсун ушу берген батаңыз деш керек. Себеби айтат, тиги киши деле мынтип берип атпайбы, аныкы эмне түшүп калбайт дейт. Ал көктөн сурап атат, ал Кудайдан сурап атат, теңирден сурап атат. А сен ошол батаны кабыл алыш үчүн ошо котуштап туруп мынтип алышың керек. Ал киши өзүнө сураган жок батаны, сага сурап атат. А сен котуштап алышың керек. Сиз жана сүйлөп атып башында сөзүңүзгө кып жегеттиңиз да, жана баатырлар деле жүгүнөт деп. Мен ошол спорт жагында да көп аралашып жүрөм. Ошол спортто деле жүгүнөт экен. Ооба. Өзүнүн эрежелери боюнча. Бир эле кыргыздын салтында эмес, ошо спортто дагы баягы каршылашы бири-бири менен ар кандай жесттерди жасап жүгүнөт. Бул учурашуу, саламдаш, экөө атаандаш, бирок ошол эле учурда жүгүнүп учурашып атат. Анан бир эле кыргыздардан биздин салтыбызда эмес, чыгыш өлкөлөрүндө, мисалы, билесиң, жапондор дагы жүгүнүп учурашат. Кореяда. Башка мамлекеттерде деле бар экен да. Демек, биз ал нерсебизди жерибешибиз керек экен. Ооба. Бул жүгүнүү деген Балким кээ бирөө бул мурунку өткөн заман деп ойлошу мүмкүн. Бул жүгүнүү деген ошо кишиге жүгүнүү эмес, ошо кишини колдогон касиетине жүгүнүү да, бири-бирине кабыл алуу, бул дагычы ыраазычылык билдирүү. Анан кийин көчкөндө деле, мисалы үчүн, илгери төбөгө жүктөп, жүгүн кетип баратканда эле, о Кудай айланайын, ойсул атам колдосун деп бата кылышчу да. Ойсул ата деп төөнүн перин айтып атпайбызбы? Анан ат чабышка түшкөндө деле жорго салыш болобу, же болбосо эме болобу, камбар атам колдосун дейт да, ошол жүгүнүү мисалы үчүн деген жеке эле адамдын ортосунда эмес, ошол хайванга дагы, аттын дагы пирине, жаныбардын пирине тайзым кылып атпайбы? Камбар атам колдосун депчи. Ал атка жүгүнгөн жери жок. Ал деген ошо Камбар атадан, Кудайдан сурап, камбар атам колдосун деп тайзым кылып атат да, негизичи.
Байдан бери сүйлөп атабыз ушу бата жөнүндө, анан кийин алкоо жүгүнүү жөнүндө экөөнүн мындай маанисин түшүндүңөрбү? Анан кайнене, атанын ортосундагы же болбосо башка кишилердин ортосундагы мамилени силер кийин кандай кабыл аласыңар? Ошого мындай кичине анча мынча болсо дагы көкүрөгүңөргө кирип дегендей эсиңерге сакталгандай бир пайдалуу нерсе ала алдыңарбы? Мисалы үчүн бул жүгүнүү азыр жоголуп бараткан салтка да кирет да, анан биз жаштар ушуну жоготпой кайра мындай өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Ушул салтты жоготпогонго аракет кылабыз. Бул кандайдыр бир деңгээлде сый экенин түшүндүк. Бул ушу адамдар сый урмат, ушу адамдарга керектүү нерсе экен бул. Эми Кудай буйруп келечекте силер ошо барган жериңерде кайнатаңар жаш болуп, кайненеңер жаш болуп жүгүнбөй кой десе деле жүгүнө бергиле. Анан бир аз күн өткөндөн кийин сураңгыла силер, коркпой элечи. Ата дейсиңерби, апа дейсиңерби? Мага сиз жөн эле кой дегендин ордуна бата берип коюңузчу депчи. Мага бата берип койсоңуз мен ыраазы болом десең, анан ошонун кайнененин дагы, кайнатанын дагы буягына бир нерсе кирет. Эмне үчүн бул келиним бата сурап атат депчи. Себеби дегенде силер жакшы тилек, жакшы ой менен жүгүнүп атасыңар да, алар да билиш керек да бата бергендичи. Ошо жанагы акыл жаштан, асыл таштан дегендей, эгерде такыр түшүнбөй атса, кийин түшүндүргөнгө аракет кылгыла. Эми бир аз убакыт өткөндөн кийин, баягы кичине бири-бириңерди түшүнгөндөн кийин, эми бара калып эле силер мыткиле деп айта албайсыңар. Бир аз убакыт өткөндөн кийин маанисин түшүндүрүп койсоңор, анан алар өздөрү да уялып калат, анан бата берип калат. Негизичи. Эми ушул сабакта ушул алган билимиңер жугумдуу болсун, сиңимдүү болсун деп бата менен аяктайлык, кыздарым. Кыздарга да бир бата берип коюңуз. О мен асыл тилек ой санаңар кабыл болсун. Бийик тилек ой санаңар кабыл болсун. Жакшы тилек ой санаңар кабыл болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, бүгүн биз сиздер менен жүгүнүү, алкоо деген теманын тегерегинде маектештик. Бүгүнкү практикалык сабагыбызды Нарктуу ком долбоорунун нарктуу энеси Жидебей Исакова эжебиз жана Кенже Жүндүбаева эжелерибиз алып барды. Бүгүнкү сабагыбыздын катышуучулары Энелер мектебинин тарбиялануучулары, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери болду. Биздин каналды тандап, Энелер мектеби менен чогуу болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Келерки ишембиге жолукканга чейин ар бир үйдө ынтымак, ырыс-кешик, бакубат жашоо болсун деп, келерки ишембиге чейин жолугушканча сак саламатта калыңыздар.